Оштон алыс эмес, табият койнунда таза аба, даамдуу тамак. Демек сиз мына ушул жерге келишиңиз керек. Достор, караңыздар. Бул жерде 4 кыргыз үй бар. Ар бир кыргыз үйгө 25тен адам батат экен. Анан бул жакта тонда 7 тапчан бар экен. Ар бир тапчанга тонда 20дан адам батат экен. Көрүп атасыздар. Тапчандын артында эле аябай чоң бир солон болгон дарыя өткөн экен. Кааласаңыз мына жерде транспорт кылып мына жерде тансага түшсөңүздөр болот. Кааласаңдар бул жерде серкинчектин түрлөрү көп бар экен. Жүрөкчөлөрү менен. Анан бул жерде вальбол ойнойт турган жакшынакай площадкалар бар экен. Достор, көрүп атасыздарбы? Сиз мына ушул жерге келип канча күн болсо дагы эс алып жатып кетсеңиздер болот. Баардык шарттар түзүлгөн, ысык суу, муздак суу, душ, даже жада калса ажатканалардан бери бар. Биз азыр кайсыл жерде турабыз десеңиздерчи, биз азыр Ош шаарынын тонар Папан айылынан эле бир аз эле Лаглан тараптагы жерде 5 мүнөт жүргөн болсоңдар сиздер Амир эс алуу жайына түз эле жетип келесиздер. Анан машина кое турган парковкалар да аябай кең эле. Достор, кааласаңыз өзүңүз тамак кылып жесеңиз болот, кааласаңыз бул жерде официанттар бар, поварлар бар, өздөрү сиздерге сонун кылып тамактын түрлөрүн жасап берет экен. Мен азыр эсинин телефон номерлерин жазып коем, өзүңүздөр байланышка чыгыңыздар, толук маалыматты алыңдар. Салам алейкум жалпыңыздарга.